Жалпы аянты 6,5 гектардан ашуун бул көп кабаттуу имараттардагы 100дөн ашуун батир жана турак эмес жайлар муниципалдык менчикке кайтарылды. Башкы себеп бул имараттарды курган компания негизги шарттарды аткарган эмес. Мамлекетке толтурулган зыяндын жалпы көлөмү дээрлик 594 миллион сомду түзөт. Негизги шарттардын бири ижарачылар курулган батирлердин 10%-ын муниципалдык менчикке бериши керек болчу. Ал батирлер социалдык маселелерди чечүүгө жана өзгөчө муктаж болгон калктын аялуу катмарын турак жай менен камсыз кылууга жумшалмак. Бирок ал 2005-жылдан бери ишке ашкан эмес. Айта кетсек, Ордо кала боюнча социалдык камкордукка муктаж 16 миңден ашуун үй-бүлө катталган. Согласно жилищного кодекса, имеют право на... Турак жай кодексине ылайык томолой жетим балдар турак жайлар менен милдеттүү түрдө камсыздалыш керек. Алар 18 жашка чыкканда каттоого туруп үйлүү боло алышат. 2020-жылдан 2023 жылга чейин 15 турак жай бөлүнүп берилген. Учурда Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан убактылуу пайдалануу үчүн берилген жер тилкелерин инвентаризациялоо аракеттери уланууда. Ошол жеке ишкерлерге кайрылганбыз. Ошол объектилерди өткөрүп берүү өтүнүчтөрүн көрсөткөнбүз, бирок ал өтүнүчтөр аткарылган эмес. Алардын ичинен 3,5 миң квадратка жакын объекти бул дароо өткөрүлдү. Бул толук бүткөн үйлөрдөн жана ошондой эле толук бүткөн объектилерден квартиралар, андан тышкары коммерциялык багытта колдонулчу объектилер. Жана калган 3 миңге жакын квадратурасы бул курулуп аткан объектилерде. Булар дагы азыр куруу учурунда жана жакынкы ошол келаткан жылы толугу менен бизге пайдаланууга өткөрүлүп берилет деп эсептесек болот. Нурдан Орунтаев билдиргендей, мындан тышкары ижарачылар курулган объектилерди толук сатып жиберген учурлары дагы бар. Алар мамлекетке келтирилген зыянды акчалай кайтарышууда. Кабыл алуу иштери бүткөндөн кийин Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан бул бөлүштүрүү иштери болот. Ошондой эле биздеги жанакы коммерциялык объектилерди биз ижарага беребиз же ошол объектилерге биздин өзүбүздүн кызматтарды жана ошондой эле социалдык тармактагы кызматтарды киргизүү пландалып жатат. Бул болгону 6,5 миң квадратура, бул тока бир гана компаниядан алынып атат. Мындай компаниялар дагы бар. Учурда мындай фактыларга башка тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары жүрүп жатат. Мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюу иштери улантылууда. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.